Толкунбек Мамасадыков бүгүнкү вело жүрүшкө алгачкы ирет катышып жатат. Иш-чарадан таасирленген каарманыбыз мындай саамалык шаарда байма-бай өткөрүлүп турса дейт. Бүгүнкү иш-чара аябай жакшы өткөрүлүп жатат. Жана мен өзүм аябай жакшы экенин, өзүм жөн аябай сонун сезип жатам. Жана бүгүнкү иш-чарага вело жүрүш болуп өттү. Жана ушуга окшош вело жүрүштөр жана сынактар аябай көп өткөрүлүп турса жакшы болмок. Себеби жаштардын арасында да, каралардын арасында да аябай ден соолугубузга пайда болмок да. Велосипед менен болсо дагы, жөө жүрүш болсо, же ушундай сынактар өткөрүлүп турса, Кыргызстанга аябай жардам бермек да ден соолуктарына. Жалпысынан вело жүрүшкө калаадагы мектептерден жана жогорку окуу жайлардан 50ге чукул адам катышты. Иш-чаранын негизги максаты жаштарды спортко пропагандалоо жана сергек жашоого үндөө. Карыялар дагы чакырганбыз, аларга нол паркка келип, бизге ал жерде биз алардын көз доктурларды чакырганбыз. Өздөрүнүн кан басымын өлчөп кетсе болот, анын кант диабетин алдын алуу үчүн бул ошол жерде сахарды өздөрүн текшерсе болот да, канты барбы жок болобу. Анан бул иш-чарага андан сырткары сергек өмүр сүрүү боюнча артык кандай лекторлорду чакырганбыз. Азыркы күндө актуалдуу болуп жаткан иммунизация жана прививкалар боюнча лекциялар окулат ошол жерге, биздин жарандарга, шаардын жарандарына. Уюштуруучулар бир гана вело жүрүш өткөрүү менен чектелбей, саамалыктын жүрүшүндө жөнөкөй шаар тургундарына ден соолукту чыңдоо, ооруну кантип алдын алуу керектиги туурасында кеп кеңештерди беришти. Ал гана эмес, каалоочуларга акысыз медициналык кароодон өтүү мүмкүнчүлүгү да түзүлдү. Азыркы учурда көпчүлүк адамдар көбүнчө отуруп жумуш кылат. Ошол отуруп жумуш кылган жерлерде дагы жок дегенде 5 мүнөттөн 10 мүнөттөн ар 2 саатта физикалык активдүүлүк жасап туруш керек. Бул оорулардын алдын алуунун негизги максаты болуп эсептелгенден бул туура тамактануу дагы, аны менен физикалык активдүүлүк менен биргеликте туура тамактануу дагы жакшы. Анткени туура тамактануу менен дагы биз көп оорулардын алдын алабыз. Маселени айта турган болсок, күнүнө 400 граммдан ашык мөмө чемелерди жеш керек, тузду 5 граммдан ашык эмес пайдаланыш керек. Ошондой эле күнүнө жок дегенде 30 мүнөттөн кем эмес кыймыл аракетте болуш керек. Бир күндүк иш-чаранын алкагында уюштуруучулар аз да болсо шаар тургундарынын ден соолугуна кам көрүүнү көздөйт. Эске салсак, саамалык жыл сайын салт катары өткөрүлүп келет. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.